Жалал Абадта сүрөткө түшүп жатып сууга агып кеткен жарандын жансыз денеси табылды. Окуя 10-июнь күнү Бишкек Ош жолуна жакын жайгашкан Итагар жайлоосунда орун алган. Эс алууга келген 1983-жылы туулган жаран суу боюнда сүрөткө түшүп жатып, таштын үстүнөн сыйгаланып Итагар суусуна агып кеткен. Токтогул району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө Итагар суусуна бир адам сүрөткө түшүп чөгүп кетти деген маалымат түшкөн. Кабар түшөр замат жерине Токтогул району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ чыгып, саат 21:55 чейин издөө иштери жыйынтык бербеген убактылуу токтотушкан. Ал эми 2023-жылдын 11-июнь күнү эртең менен 7:30да чыгып, 8:22де издөө иштерин баштап, болжол менен 9:30да ошо агып кеткен жеринен 2 чакырым ылдыйракта жансыз денесин таап, суудан чыгарышып, ийим кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Өткөн аптада сууга чөгүп же агып кеткен жарандар тууралуу бир нече маалыматтар чыкты. Алсак, кеминдеги көлмөгө 2 жаран чөгүп, биринин сөөгү табылса, экинчисин издөө иштери уланууда. Таластадагы эс алуучу жайда сууга агып кеткен 3 жашар баланын жансыз денеси табылган. Ошондой эле Кемпир-Абад суусуна 17 жаштагы жигит чөгүп кетсе, Базар Коргондо 2008-жылы туулган кыздын жансыз денеси суудан табылган. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык 2023-жылдын 5 айында облус аймагында 7 өспүрүм сууга чөгүп каза болгон. 2022-жылдын 12 ай ичинде 24 жаш өспүрүм сууга чөгүп каза болгон. Булардын санын жаш курагын алып карай турган болсок, эң басымдуу бөлүгү бул 4 жашка чейинки балдар түзөт сууга чөгүп каза болгондордун. Алардын көпчүлүгү ошол үйдүн жанындагы арыктарга же болбосо жана үйдүн жанынан агып өткөн шараккан каналдарга, кудуктарга түшүп кетип, көбүнчө каза болгондор. Эс алуучулардын коопсуздугун карашыңыздар керек. Ошол менен мына жерлерге барып сунун тереңдигин көрсөтүп турган табличкаларды илип койсоңуздар. Сууга чөгүүлөрдүн алдын алуу максатында Жалал Абад шаарындагы бассейндердин абалы текшерилди. Рейдке Санмилиция, экология, ÖKMдин облустагы башкармалыгынын кызматкерлери сыяктуу тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү чыгып, бассейн иштеткендерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Айтылган эскертмелер 15 күндүк мөөнөттө аткарылууга тийиш. 2 спасательибиз бар. Андан сырткары өзүм как охрана катары өзүм карап турам, командир этип администратор катары. Өзүм 2 укам бар. Алар ушу айланып бассейн тегеренип карап турушат. Биринчи келип бассейнге төлөп киргенден баштап биз түшүндүрөбүз. Биринчи душка түшөсүңөр, бассейн чекесине чуркабагыла, жыгыласыңар, тагынан башыңар сынат. Сальта таштаңы болбойт деп жазылып турат. Ал жерде жана көрсөтүлгөн, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек. Сууга түшкөндө кандай эмне кылыш керек, спасательдер ham карап турат. Түшө албаган балдар болсо келип түшүндүрөт. Учурда сууга түшүү мезгилинде тийиштүү мекемелер эскертүү берип, түшүүгө кооптуу болгон аймактардан алыс болууга, жаш балдарды көзөмөлдөп турууга чакырат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.